Депрессиянын себептери боюнча дагы биз темабызды бүгүн улантабыз. Дагы бир депрессияга түшүүнүн бир себептеринин бири бул адам дайыма нааразы болуп жүрөт да, жанындагы жакшы нерсе болуп атканын такыр көрө албайт да. Тегерегинде аны курчап турган адамдар деле, курчап турган чөйрө деле ага такыр бир жакпай турган да, мындай биздин шаарыбыз жаман дейт, биздин өкмөтүбүз жаман дейт, биздин президентибиз жаман дейт, менин ата энем жаман дейт, туугандарым жаман, менин көчөм да жакпайт, мен жашаган үйүм да жакпайт, бир туугандар да. Кыскасы баардык өзүнүн тегерегинде нерсенин бүт баардыгы тең өзүнүн оюндагыдай болбойт дагы. Анан дайыма мындай ойлогон ойлору, сүйлөгөн сөздөрү баардыгы тең негативдүү, жаман таасир бере турган, же болбосо бир жаман бир мындай энергия чыгара турган абалда жүрүшөт да. Мындай адамдар дагы оңой менен чыга албайт да, себеби алар жакшы нерсени такыр көрбөйт да алар. Только жаманды гана көрүшөт да. Анан ал жактан чыгыш аябай кыйын, ал жакта проблеманын баары ошол жакта болот да. Бул ден соолугуңузга да зыян болот, сиздин ишиңиз дагы жүрбөйт, мамилелердин баары бузулат, өзүңүз каалаган ишти иштей албай атасыз, иштей албай каласыз. Ошондуктан чөйрөгө болгон көз карашыңызды өзгөрткөнгө аракет кылыш керек да. Анан өзүңүзгө өзүңүз жардам бере албасаңыз, мындай абалда өзүңүзгө өзүңүз жардам бере албасаңыз, сизге эч ким жардам бере албайт да. Ошондуктан сиз эгерде ушундай абалда боло турган болсоңуз, анда изденип, жашооңузду анализдеп, мен туура жолдо баратамбы, туура ойлонуп атамбы, туура көрүп атамбы деген мындай бир жыйынтыкка дагы келишиңиз керек.